жараша өзүлөрү жакшы белгилүү болгондой бүгүнкү оор 12 кырдаалга жараша биз ушул элибизди журтубузду жүгүн көтөрүүгө бел байладык. Садыр Кожоевич мына өзү жакшы билгендей бүгүн президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр болуп толук легитимдүү дайындалды. Жана ошол эсебинен мен дагы ушу Садыр Кожоевичке жардам берейин деген максатта келип отурам. Бул жерде бир гана максатыбыз бар. Мамлекетибиздин келечеги, бүтүндүүлүгү жана коопсуздугун сактоого түзүлгөн максат. Башка бир максат ой деген жок. Ошондуктан биз толук бойдон Садыр Кожоевич менен чогуу мамлекетибизди, коомубузду жакшы бир жашоого жеткизебиз деген үмүттөбүз. Экинчи, Райым Матраев боюнча ал жигиттин мен өзү жакында эле интервью бергенде айттым. 1 жылдан ашып калды. Мен ал жигитти өзүм жеке көрө элекмин көзүм менен, телефон менен 1 жылдын ичинде бир гана жолу. Ошол жанагы агам, бир тууган агам каза болгондо мага телефон менен көңүл айткан. Так. Андан сырткары аны менен эч кандай бир бизнес, саясий же партиялык эч кандай байланыштар болгон эмес, болбойт да. Журналист кириктөөдө айтылгандарга иликтенеби анда? Анан жеке Матраев өзү боюнча Матраев коомдо өтө чоң резонанс жараткан, акыркы 3-4 жылда, 5-6 жылда чоң резонанс жараткан адам катары, аны коррупциялык көптөгөн иштерге байлап жүрөсүздөр, урматтуу журналисттер. Биз аны иликтейбиз. Мына мен эртең силерге мен айтып коеюн. Эртең мен поручение берем. Матраевди таап, Райым Матраевди таап, анын ошол эгерде кылган кылмыштары болсо толук бойдон жоопко тартабыз. Эч кандай Матраевдер, эч кандай Райымдар биздин коомубузду башкарбайт. Коомубузда мындан ары коомубузда акыйкаттуулук болот. Эч кандай коррупционерлер биздин коомубузда мындан ары жашабайт. Биз аларды жашатпайбыз. Кайсыл коррупционер болсун, кайсыл тармакта болсун, мамлекеттик кызматта болобу, бизнес тармагында болобу, же болбосо дагы башка тармакта болобу, сөзсүз коррупционерлерди биз коомубуздан кууп жок кылабыз. Мыйзамдын чегинде. Өзү кайда экенин азыр маалыматыңыз барбы? Азырынча менде маалымат жок, бирок мен бүгүн тапшырманы беремин. Райым Матраевди эгерде биздин мамлекеттин территориясында болсо кармап келүү боюнча. Азырынча ал кишиге эч кандай кылмыш иши дагы жок экен. Бирок биз ал кишини кармап, алып чыгып коомубузга ошол журналисттер айткан жанагы иштерди расследовать этип, текшерип. Эгер ошого тиешеси болсо, мыйзам чегинде биз жоопко тартабыз. Эч кандай Райымдын алдында биздин мындай токтоп кала турган, аны менен сүйлөшүп ала турган маселебиз жок. Коомубузда урматтуу туугандар, мындан ары дагы бир жолу айтып коеюн. Менин бул жерге келгенимдеги негизги максаты коомубуздагы эң негизги болгон коррупционерлер менен мздоимство, взятчество, бандиттер менен күрөшүү эң негизги. Коомубузду биз ушул элементтерден тазалайбыз. Мына муну сиздер жакынкы күндөрдө көрөсүздөр. Бул мамлекеттик күчүн пайдаланып, улуттук коопсуздук комитетинин күчүн пайдаланып, коомубузду биз ушулардан тазалайбыз. Мындан ары мамлекетибизде бир дагы мамлекеттик органда эгерде коррупциялык схемалар болсо, кимдир бирөө взятка ала турган болсо, кимдир бирөө ошол жерде бир өзүнүн жеке үчүн иштей турган болсо, бардыгы жазаланат. Ал ким экенине каралбайбыз. Ал кимдин тууганы экендигине, агасы, инисине, же болбосо анын жердештигине карабайбыз. Улутуна, жынысына, же болбосо жерлигине карабастан бардыгын жоопко тартабыз. Мен ушул боюнча биздин коммуналдык топторго, мамлекетибиздеги ушул бандиттерге, криминалдарга, элди, бизнести, чиновниктерди кайсы бир деңгээлде коркутуп турган криминалдарга я обращаюсь. Теперь никого не будет выкрышивать. Никто никого не будет крышевать. Уважаемый бизнес, пожалуйста, поднимитесь, дайте нам информацию. Если кто-то где-то кого-то будет крышевать, кто-то где-то кого-то будет давить, давление оказывать, мы будем наказывать всех, независимо от того, их чинов, их воров или других моментов. Если Камчыколбаев также будет
оказывает или нарушает закон, будет наказан. Не то, что наказан, посажен будет. Уважаемые бандиты, поэтому вам дается очень мало времени. Или живите по закону, или идите сами в камеру по закону, или уезжайте из нашего общества, из нашего государства. Теперь наше государство бандитской страной не будет, коррупционной страной не будет. Я вам, пока я здесь, этого не будет. Поэтому никаких кортежей бандитских не должно быть. Никакие воры не должны ездить с 2-3 лексусами, джипами и ездить кортежами. Не должны быть и не будет. Бандиты будут теперь бегать, прятаться и убегать. Вот это мы вот такое условие устроили. Я вот предупреждаю всех, при всех. Я вот это при своей полной ответственности заявляю. Я думаю, скоро вы увидите результаты моих заявлений. Если вы это всерьез не возьмете, ну тогда будем бороться. Посмотрим, кто кого победит. Пикириңиз сиздин жана ушундай алып келүү иштери жүргүзүлөбү? Эми биздин мамлекетибизде мындай болуп атат, туугандар, урматтуу коомчулук. Өзүңөр жакшы билесиздер. Биздин коомубузда эч бир президенттер жакшылык көрбөдү да. Акай бир президентибиз тиякта качып жүрөт. Бакиев бир президентибиз биякта качып жүрөт. Бир президентибиз түрмөдө отурат. Бир президентибиз бүгүн мына аягына чыкпай дагы кетирдик. Коомубуз тынчыбай атат да. Эң негизи коомчулук тынчыбайган негизи. Мурда кандай? Мурда байлар, орто жашагандар, анан кедейлер бар. Орто жашагандар көбүрөөк болчу. Азыр орто жашагандар калбай калды. Азыр байлар менен кедейлер калып калды. Көрдүңөрбү? Коомубузда ушундай акыйкатсыздык оор калды да. Ошондуктан биз коомубузга акыйкаттуулук алып келсек, элдер өзүнө мындай кичине бир өздөрүнө келет. Мына жаштарыбыз деле кече акыйкатсыздык деп, кече өткүзгөн шайлоонун көрүндүңүздөр өзүңүздөр акыйкатсыз өтүп, баардык акчаларга сатып алышып, элдерди сатып алышып, жана башка махинациялар кылып отурушуп акылышуулар керек. Биз андай кылбайбыз. Биз ачык иштейбиз. Ачык открыт иштейбиз. Канча убакыт берилет, бир Кудай билет. Бирок канча убакыт берилсиңер, биз ачык иштейбиз. Кудай кааласа. Анан ошон үчүн мына сиздерди мен айттым го, бир өзүм совещание өткүзбөй туруп, журналисттерди топтодум. Силерге айттым. Урматтуу журналисттер, таза жазгыла, чындыкты жазгыла, жардам бергиле, коомубузду өзгөртөйлү баарыбыз. Коомубузду өзгөртөйлү. Мен бул жерге келип өзүм бир жыргайын, бир кыйын болуп кетейин деп келген жерим жок. Мамлекетибизге, коомубузга жардам берсин экен деген үмүтүм бар. Ошого силер да жардам бергиле. Ар бириңиздердин жардамыңыздарды күтөбүз. Анда рахмат, саламат болуңуздар. Рахмат. Журналисттерге ушундай ачык бойдон калат деп ишенесизби? Конечно, конечно.